Бишкекте кайра шайлоодо татыктуулар тандалабы же шайлоо жокко чыгабы? Шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган Бишкектин Свердлов жана 1-Май районунда өтө турган шайлоого атсалышуучу талапкерлердин саны 32ге жетти. Талапкердин арасында Бишкек шаарына тиешеси жоктор деле жүргөндөй. Анткени мурдагы парламенттик шайлоодо элдин ишеничине жетпей калгандар эми бактысын борбордон сынап көрүүнү туура табышкандай. Кандай болсо шаардыктар татыктуу талапкерди тандап, бул шайлоого активдүү катышып берсе болгону. Кайсы талапкер татыктуу деп ойлойсуңар? Садыр Жапаров абдан жакшы иштеп жатат. Мурунку президенттерди 1-2 жыл караану деле көрүнчү эмес. Самолетко олтурганын башка өлкөгө баргандарын көрөт элек. Ошондой эле мурунку президенттер соц тармактарда айтылып жаткан көйгөйдү угучу эмес. Садыр Нуркожоевич ар бир районго барып элдин көйгөйүн угуп, айрым орчундуу жоопторго соц сеттерден жооп берип жатат болушунча. Садыр Нуркожоевичтин колуна тонолгон, уурдалган, талкаланган мамлекетти тапшырдык. Президент болгонуна аз убакыт эле болдугон. Сындап бакырып чыкпай сабыр кылалы. 3 жылда жыйынтык көрөбүз буйруса. Бала деле төрөлө калып чуркап кетпейт. Садыр Нуркожоевич суктанаарлык иштеп жатат. Эл көрүп турат. Буйруса келечекке көптөгөн жакшы иштерди калтырып кетет. Мен ишенем. Элия Аманова. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, айыл чарбасына деген 10 миллиард каражаттын 1 миллиард сомун белгилүү багбан Абдулла Ташиевичке бөлдүрүп бериңиз. Ош облусунда миңдеген гектар адырларга суу чыгарып бозоргон боз тала аларды жашыл бакка айлантмак. Сиздер ишенген айыл өкмөттөрдүн мындай чоң проектилерге ал күчү жетпейт азырынча. Ташиевичтин аткарган жумуштары реалдуу турмушта өз жемишин берип, кылымдык өндүрүшкө айланды. Эрнис Нурдин. Бүгүн таң атпай ороз айым тууралуу ойлонуп кеттим. Себеби кечинде ушул чыканактай болгон кыз тууралуу, анын диплому тууралуу айгай салган маалыматты окуп капа болдум. Бул саясат дегенде ого бетер сасытып жаткан кимдер? Кыргыздын бир кызынын сары изине чөп салып, ким мынчалык өчөшүп алды? Адатта эркектер кыздарга өчөшкөндө ушундай иттик кылчу эле. Мырзалар капа болбосун, акыркы саясат болмуш аралашкан капитализм болмуш кейпибизде эркекмин деген көпчүлүк өтө майдаланып кетти. Балким буга жашоо үчүн күрөш себептир. Качан кыргыз кызын тебелеп көрдөн алып көргө ыргытчу эле. Ушул ороз айым аттуу кыргыздын бир кызына ушунчалык өчөшүп алгандай, анын кайсы күнөөсү бар эле? Кыздын кырк чачы улуу деген ата бабаларыбыздын наркы кайда калды? Ушунчалык асылуу болуп жатса, анда ороз айым күчтүү кыз окшойт. Келечеги кең болуп, суук көз, жаман сөз, кара ниеттик кесепетинен сактасын Кудайым. Эрнис Нурдин. Мунун эмнесине эми таң атпай ызы-чуу түшүп жатасыңар? Адекватный, акыйкат эле жооп болуп турго. Эч кимисине тарткан жок, эч кимисинин туура же туура эмес деген жок. Эрлан Кокулов. Эгерде ороз айым Нарматованын диплому чынында жасалма диплом болсо, өзүнүн электоратын алдаганы туура эмес, иши андай болсо мандатын тапшыруусу керек. Бирок ошол эле учурда Госкомитет нацбезопасности дагы өз ишине кылдат карап, тыкыр изилдеп чыгып, жүйөлүү далилдерди көрсөтүүсү керек. УКМКнын бул суракка чакыруусун саясий кысымдык деп эсептөөгө болбойт. Ошол эле учурда УКМКдагы ороз айым Нарматованын окууга тапшыргандыгы биринчи дипломунун жоктугун далилдеп берүүсү керек дептир. Эмнеси калыс болбой калыптыр? Түшүнүп түшүнбөй эле тытышып жатып калыптырсыңар го. Бактыгүл Иманбек кызы. Орусия Украинаны НАТОго киргизбеш үчүн согуш ачабы? Орусия менен НАТОнун аскердик багыттагы тиреши уланып жатат. Тараптардын сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыкпай тиреш күчөдү. Негизги маселе Орусиянын аскерлери Украинанын чек арасына жакын жерде машыгууларын өткөрүүсүнөн кийин АКШга баштаган Европадагы өнөктөштөр кол салууга даярданып жатат деген айып коюшту. Бул Киевдин НАТОго кошулуу тууралуу аракетине Орусиянын каршылыгынын реалдуу көрүнүшү катары бааланууда. Эгер Украина аскердик альянска мүчө болсо, НАТОнун аймагы кеңейип, Орусияга кооптонуу жаратат деп коопсуздук боюнча кепилдик талап кылууда. Эмесе сөз башынан болсун. Өткөн жылы күз айларында Орусия Украина менен чек арага жакын аймактарына 100 миңдей аскерин топтоп, аскердик машыгууларды өткөргөнү тууралуу маалыматтар жарыяланган. Мындан улам АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярдап жатат деп айыпташып, аскерин кайтарып кетүү боюнча талап койгон. Бирок Орусия АКШ менен НАТОдон коопсуздук кепилдигин талап кылган.
Анткени Украинаны НАТОго мүчө кылып кабыл алуу менен бул уюм чек арасын кеңейтип, Орусиянын коопсуздугуна коркунуч келтирет дешкен. 2014-жылдагы Киевдеги мамлекеттик төңкөрүштөн кийин НАТОнун чыгыш ныптадагы ыкчам аракеттенүүчү күчтөрдүн санын 3 эсеге көбөйтүп, 40 000 жоокерге чейин жеткиргенин айткан Орусия Кошмо Штаттардын Украина бийлигине 2014-2021 жылдары аскерий жардамынын көлөмү $2 миллиард ашканын, 2022 жылы дагы $300 миллион берери күтүлүп жатканын белгилейт. Ошондой эле америкалыктар НАТОнун аскерлерин Украинага кайра жайгаштыруу жана кошумча курал-жарактарды жеткирүү үчүн зарыл болгон убакыттан утууну көздөп жатат дейт. Башкача айтканда, Орусияга кол салууну алдын алып жатабыз сыңары жооп берип келет. Ушул тирештер тараптарды ири отуруп түз кеңешүү үчүн бир столго топтоду. Алгач ушул жылдын 9-10 январында Орусия менен АКШнын өкүлдөрү Женевада эки тараптуу жолугушуу өткөрүштү. Анда тараптар бир пикирге келе алышкан жок. Ал эми 12 январда Брюссельде Орусия НАТО кеңешинин жыйыны болду. Экинчи айлампага НАТОго мүчө 30 мамлекеттин мүчөлөрү жана АКШнын өкүлдөрү да катышышты. Мында да бир пикирге келишпеди. 13 январда Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму менен Орусиянын өкүлдөрү Венада кезигишип, тараптар мындан да бир пикирге келе алышкан жок. Ошентип Батыш менен Орусиянын Украина боюнча 3-чү сүйлөшүүсү да ийгиликсиз аяктады. Муну саясий туңгуюк деп аташууда. Бул жолугушууларда эмнелер талкууланды? Анда негизинен орус тарап койгон коопсуздук кепилдиги тууралуу талаптар топтому каралды. Орусия НАТОнун чыгышка карай кеңейбеши керек. Орусиянын чек арасына жакын аймактарда ракеталарды жайгаштырбоого тийиш. Жана 1997 жылкы чек арасынан сырткары аймактарда эч кандай машыгууларды, чалгындоо операцияларын өткөрбөшү керек деген талаптарды койгон. Ушул жолугушууларда АКШнын ЭККУнун жана НАТОнун өкүлдөрү Түндүк Атлантикалык аскердик уюмдун кеңейишин токтотуудан баш тартышты. Ошондой эле Орусия да бекем позициясынан кайткан жок. Украина маселеси көтөрүлүп турган чакта АКШ Сенатындагы демократтар Орусиянын президенти Владимир Путин баштаган орус аткаминерлерине жана Орусиянын банк түзүмүнө санкцияларды топтому боюнча мыйзамдын долбоорун даярдашты. The Washington Post гезити бул мыйзам долбоорун ак үй колдогонун жазган. Санкциялар эгер Орусия Украина басып кирсе колдонула турган болууда. Ал санкциялардын ичинде Путиндин АКШга кирүүсүнө тыюу салуу, анын Америкадагы активдерин камакка алуу сыяктуу чаралар бар. АКШ жана Европа мамлекеттери Украинанын НАТОго мүчө болуп кабыл алынуусу Орусия тараптын кызганычы катары баалашууда. Крым аннексиялангандан кийин былтыр жайда Украинаны бул альянска кошуу маселеси каралган. НАТОго АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30дай мамлекет мүчө экенин айта кетели. АКШ Украинанын альянска кабыл алууда Орусиянын каршылыгы боюнча пикир билдирип, бардык союздаштар альянстын негизги принциби боюнча бириккенин, ар бир өлкө өз жолун эркин тандоону өзү жасай турганын айтат. Негизи Киев НАТОго мүчө болууга качан даяр экенин Украина жана НАТОнун 30 мүчөсү гана чече алат. Бирок Орусия сен менен жанымдасың, андыктан каалаганыңды кыла албайсың деген ормон оппуза менен таасир этүүгө аракет кылгандай көрүнүүдө. Европада согуштук коркунуч бар дешет. Буга Грузияда, Украинада жана Молдовада куралдуу күчтөр бар, Орусияны айыпташат. Ошондуктан бул өлкөлөрдөн аскерлерин чыгарып кетүүгө чакырышууда. Бирок Орусия, АКШ, НАТО жана ЭККУ менен сүйлөшүүлөр бир жактуу болуп чечилбесе, аскердик техникалык күчү менен батыштагы өнөктөштөрдү Москванын сунуштарына кулак салууга мажбурлай турганын эскертти. Башкача айтканда муштум көрсөттү. Ушундай тирештер болуп жаткан учурда Орусиянын Батыш аскер округунун аскерлери 2022 жылдын 11 январынан тарта Воронеж, Белгород, Брянск жана Смоленск облустарындагы полигондордо күжүрмөн даярдыкка киришти. Батыш аскер округунун басма сөз кызматы билдиргендей, Батыш мамлекеттери эсептегендей 100 000 эмес 3 000дей жоокер Украинанын чек арасына жакын жерде турат. Ал арада Казан авиация заводунда жасалган Орусиянын жаңы үлгүдөгү Ту-16М2 стратегиялык согуштук учагы 12 январда алгачкы учуусун жасады. Ушуну менен Кремль НАТО менен АКШга чоң саламын жөнөттү. Булак, Кейджи Чекит, Евразия Today Чекит.ру